24 бап. Ибраимдин жаш өтүп карып калган. Теңир Ибраимга бардык жагынан батасын берди. Ибраим үй ишин башкарган колуна мындай деди: "Колуңду менин саныма коюп туруп, уулума мен жашап жаткан Канаан жеринин кыздарынан аял алып бербейм деп, асман менен жердин кудайы болгон Теңир менен ант бер. Бирок менин жериме, менин мекениме барып, уулум Исхакка аял алып келесиң." Ошондо кулага мындай деди: "Эгерде ал аял бул жерге мени менен келгиси келбесечи, анда уулуңду сен чыккан жерге кайра жиберишим керекпи?" Ибраим ага: "Байкагын, уулумду ал жака кайра жибербе. Мени атамдын үйүнөн, туулган жеримден алып, мага бул жерди сенин тукумуңа берем деп убада кылган асман кудайы Теңирим сенин алдыңда өз периштесин жиберет. Ошондо сен ал жерден уулума аял алып келесиң. Эгерде аял сени менен келүүнү каалабаса, анда мага берген антыңдан кутуласың. Бирок уулумду ал жака кайра жибербе" деди. Ошондо кулу колун мырзасы Ибраимдин санына коюп ушинтип ант берди. Анан кулу өз мырзасынын төөлөрүнөн 10 төө алып жөнөп кетти. Анын колунда мырзасынын ар кандай асыл буюмдары да бар эле. Ал ордунан туруп Месопотамиядагы Нахордун шаарына жөнөдү. Ал шаардын сыртындагы кудуктун жанынан кечке маал аялдар суу алууга чыга турган мезгилде төөлөрүн чөктүрдү. Анан ал: "Теңирим, Ибраим мырзамдын кудайы, ал кызды мага бүгүн жолуктура көр. Менин мырзам Ибраимга ырайым кыла көр. Мына мен кудуктун жанында турам. Шаар кыздары суу сузуп алганы келе жатышат. Мен кайсы кызга кумураңден кеч суу ичип алайын десем, ал ич төөлөрүңдү да сугарып берем десе, анда ошол кыз сен өз кулуң Исхакка дайындаган кыз экенин жана сен менин мырзама ырайым кылганыңды билем" деди. Ал айтып бүт электе Ибраимдин бир тууганы Нахордун аялы Милканын уулу Бетуэлден төрөлгөн Ребека ийнине кумурасын көтөрүп кудуктун жанына келди. Кыз келбети келишкен, эркек жакындабаган кыз эле. Ал кудукка келип, кумурасын толтуруп алып өйдө көздөй жөнөдү. Ошондо кул кыздын астынан чуркап чыгып, "Кумураңдан кичине суу ичирчи" деди. Кыз: "Ичиңиз мырзам" деди да ошол замат кумурасын ийнинен түшүрүп, колуна алып ага суу ичирди. Кыз ага суу ичиргенден кийин: "Төөлөрүңүздүн да суусуну кангыча сузуп келип берейин" деди. Анан ал ошол замат кумурасындагы сууну аштоого куя салып, кудукка кайра чуркап барып, анын бүт төөлөрүнө суу сузуп берди. Жолуна Теңир батасын берген бербегенин билгиси келгендиктен, ал киши унчукпай кызды таң кала карап турду. Төөлөр суу ичип бүткөндөн кийин ал киши салмагы жарым шекел алтын болгон шакекти жана салмагы 10 шекел алтын болгон 2 билерикти алып чыгып, мындай деп сурады: "Кимдин кызысың? Айтчы мага, атаңдын үйүндө биз түнөгөнгө орун барбы?" Кыз ага: "Нахордон төрөлгөн Милканын уулу Бетуэлдин кызымын" деп жооп берди. Анан дагы мындай деди: "Бизде жем чөп көп, түнөгө да орун бар." Ошондо ал киши башын ийип таазим кылып Теңирге табынып мындай деди: "Мырзам Ибраимдин Кудай Теңирин алкыш. Ал менин мырзамды өзүнүн ырайымы менен акыйкатынан куру калтырбаптыр. Теңир мени түз эле мырзамдын бир тууганынын үйүнө алып келди." Кыз чуркап барып муну энесинин үйүндөгүлөрүнө айтып берди. Ребекканын Лабан деген бир тууган агасы бар эле. Лабан кудукту көздөй жанагы кишиге чуркап чыкты. Ал карындашынын салынган шакеги менен билериктерин көрүп жана карындашы Ребекканын "Бул киши мен ушинтип сүйлөштү" дегенди угуп ал кишиге келсе, ал кудуктун жанында төөлөрү менен турган экен. Ошондо Лабан ага: "Теңир батасын берген адам үйгө кир. Эмнеге сыртта турасың? Мен сага үй төөлөрүңө жай камдап койдум" деди. Ал киши үйгө кирди. Лабан төөлөрдү жайдактап, алардын алдына жем чөп салып, ага жана аны менен бирге келгендерге буттарын жууганга суу берди. Анан алдына тамак коюшту, бирок ал өз ишимдин жөнүн айтмайын жебеймин деди. Алар айт дешти. Ошондо ал: "Мен Ибраимдин кулумун. Теңир менин мырзама батасын мол бергендиктен ал бай адам болду. Ал ага кой да, өгүз да, күмүш да, алтын да, кул да, күң да, төө да, эшек да берди." Мырзамдын аялы Саара картайып калганда ага уул төрөп берди. Мырзам уулуна өзүндө болгондун баарын берди. Анан мырзам менден: "Уулума мен жашап жаткан жердеги Канаан кыздарынан аял алып бербе. Атамдын элине, менин туугандарыма барып, уулума аял алып келесиң" деп ант алды. Мен мырзама: "Эгерде ал кыз мени менен келбесечи" десем, ал мага: "Мен табынган Теңир сени менен өз периштесин жиберип, жолуңда чат. Анан сен менин уулума туугандарымдан, атамдын элинен аял алып келесиң. Сен менин туугандарымдыкына барып келгенден кийин менин антымдан кутуласың. Эгерде алар беришпесе, анда да антымдан кутуласың" деген. Мен бүгүн кудукка келип: "Теңирим, мырзам Ибраимдин Кудайы, эгерде сен менин жолумду ачкан болсоң, анда мына мен кудуктун жанында турам. Суу алганы келген кызга кумураңдан кичине суу ичирчи" дейм. Ошондо ал мага: "Сен да ич,
төөлөрүңө да сузуп берейин десе, анда мырзамдын уулуна теңир белгилеп койгон кыз ошол дедим. Ичимден Кудайга ушинтип айтып бүт электе Ребекка келди. Анын ийининде кумурасы бар экен. Ал кудукка келип суу сузуп алды. Ошондо мен ага мага сууңдан берчи дедим. Ал ошол замат кумурасынын ийинен чүрүп, ич, төөлөрүңө да сузуп берейин деди. Мага да берди, төөлөрүмдү да сугарды. Мен андан кимдин кызысың деп сурадым. Ал Нахордон төрөлгөн Милканын уулу Бетуэлдин кызымын деп жооп берди. Ошондо мен ага шакек менен билериктерди бердим. Анан мен Теңирге башымды ийип таазим этип, мырзам Ыбрайымдын Кудай Теңирине алкыш айттым. Ал менин мырзамдын уулуна бир тууганынын кызын алып берүү үчүн мени түз алып келди. Азыр эле айткыла мага, менин мырзама ырайым жана акыйкаттык кылайын деген оюңар барбы же жокпу? Айткыла, анан мен оңго же солго бурулуп кетейин. Ошондо Лабан менен Бетуэл, бул иш Теңирден, биз сага жакшы да жаман да айта албайбыз. Мына Ребекка алдыңда турат. Аны алып жолго чык. Теңир айткандай, ал мырзаңдын уулунун аялы болсун деп жооп беришти. Ибрайымдын кулу алардын сөзүн укканда Теңирге жерге чейин башын ийип таазим этти. Анан ал кул алтын күмүш буюмдарды, кийимдерди алып чыгып Ребеккага берди. Агасы менен энесине да кымбат баалуу белектерди берди. Ошентип ал жанындагы кишилер менен конок болуп түнөп калды. Алар эртең менен турушканда кул аларга эми мени мырзама кое бергиле деди. Бирок кыздын бир тууганы менен энеси кызыбыз биз менен жок дегенде 10 чакты күн болсун. Андан кийин жөнөйсүң дешти. Бирок ал мени кармабагыла, анткени Теңир менин жолумда ачкан. Мени кое бергиле, мырзама барайын деди. Алар кызды чакырып сурайлы, ал эмне дейер экен дешти. Ребекканы чакырып андан бул киши менен барасыңбы деп сурашты. Кыз барам деп жооп берди. Ошондо алар өздөрүнүн карындашы Ребекканы, анын эмчек энесин, Ыбрайымдын кулун, анын жанындагы кишилерди кое беришти. Алар Ребеккага, биздин карындашыбыз, сенде миң деген тукум төрөлүп, укум-тукумуң душмандарыңдын турак жайларын ээлесин деп батасын беришти. Анан Ребекка жана анын кызматчысы ордуларынан туруп, төөлөргө минип, жанагы кишинин артынан жөнөштү. Ошентип Ыбрайымдын кулу Ребекканы алып жөнөп кетти. Исхак болсо Бейир лакай ройуга келди. Анткени ал түштүк жергесинде жашап жаткан. Кеч киргенде Исхак сыйынганы талаага чыгып, көз чаптырып караса, төөлөр келе жатыптыр. Ребекка Исхакты көрө коюп төөдөн түшүп кулдан, "Бизди талаада тосуп келе жаткан ким?" деп сурады. Ал менин мырзам деп жооп берди кул. Ошондо Ребекка чүмбөттү алып жамына калды. Кул Исхакка эмне кылганынын баарын айтып берди. Исхак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди. Ал Ребекканы алды. Ал анын аялы болуп калды. Ал кызды сүйүп калды. Ошентип Исхак энесине болгон кайгы муңунан сооронду. 23 бөлүм. Андан кийин Иса элге жана өз шакирттерине мындай деди. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Муса пайгамбардын ордун басышты. Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла. Бирок алардын кылганын кылбагыла, анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Көтөр алгыс оор жүктөрдү таңып адамдардын ийине артып коюшат. Өздөрү болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт. Бардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган, мыйзам жазылган кайыш кутучаларынын көлөмүн чоңойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда алдыңкы орундарда олтурууну, эл чогулган жайларда айлык алууну жана адамдардын аларга устат, устат деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Ал эми силер устат деп аталбагыла, анткени силердин бир гана устатыңар бар, ал Машаяк. Силер болсо бир туугансыңар. Жер үстүндө эч кимди ата дебегиле, анткени силердин бир гана атаңар бар, ал асмандагы атаңар. Жол башчы деп да аталбагыла, анткени силердин бир гана жол башчыңар бар, ал Машаяк. Араңарда ким чоң болсо, ал силерге кызматчы болсун. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат, ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Асман падышачылыгына адамдардын кирүүсүнө тоскоолдук кыласыңар. Өзүңөр кирбейсиңер, киргиси келгендерди да киргизбейсиңер. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Жесирлердин үй жайын тонойсуңар. Эки жүздүүлөнүп узакка сыйынасыңар. Ошого жараша алчу жазаңар да оор болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Ишенимиңерди бир адам болсо да кабыл алыш үчүн жер сууну айланып чыгасыңар. Кабыл алгандан кийин аны өзүңөрдөн экесе ашып түшкөн оттуу көл уулуна айландырасыңар. Сокур жол башчылар, силерге кайгы. Силер ибадаткананы оозанып ант берген эч нерсе эмес, ибадаткананын алтынын оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш дейсиңер.
Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү? Алтынбы же алтынды ыйык кылган ибадатканабы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген эч нерсе эмес. Курмандыкты оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш деп айтасыңар. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү? Курмандыкпы же курмандыкты ыйык кылган курмандык чалынуучу жайбы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген адам курмандык чалынуучу жайды жананын үстүндөгүнүн баарын оозанып ант берген болот. Ибадаткананы оозанып ант берген адам ибадаткананы да, ибадатканада жашаган Кудайды да оозанып ант берген болот. Асманды оозанып ант берген адам Кудайдын тактысын жана тактыда отурган Кудайды оозанып ант берген болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, силерге кайгы. Эки жүздүүлөр, силер жалбыздан, анистен жана зиреден ондук бергениңер менен мыйзамдагы эң негизги нерселерди, акыйкаттыкты, ырайымдуулукту жана ишенимди таштап койдуңар. Тигини да кылыш керек, бирок муну калтырбаш керек эле. Сокур жол башчылар, чиркейди чыпкалап саласыңар, түбүнү болсо жутуп коесуңар. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы, чөйчөңгөр менен мискейиңердин сыртын тазалайсыңар, бирок алардын ичи талап тоноочулук менен адилетсиздикке толгон. Сокур фарисей, адегенде чөйчөгүң менен мискейиңдин ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы, силер сыртынан кооз көрүнгөн менен, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө жана ар кандай ыплас нерселерге толгон акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. Сыртыңардан адамдарга адил көрүнгөнүңөр менен, ичиңер эки жүздүүлүк менен мыйзамсыздыкка толгон. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы, пайгамбарларга күмбөз тургузуп, адил адамдардын эстелигин жасалгалайсыңар. Ата-бабаларыбыздын заманында жашаган болсок, аларга окшоп пайгамбарлардын канын төкмөк эмеспиз дейсиңер. Пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экениңерди өзүңөр эле ушинтип күбөлөндүрүп жатпайсыңарбы? Ата-бабаларыңардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле. Жылаандар, жылаан тукумдары оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Ошон үчүн мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирөөлөрүн өлтүрөсүңөр жана айкаш жыгачка кадайсыңар. Кээ бирөөлөрдүн синагогаларыңарда уруп, сабап, шаардан шаарга кууйсуңар. Адилеттүү Абылдын канынан тартып, ибадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер өлтүргөн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын төгүлгөн каны силердин мойнуңарда. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары ушул муундун башына келет. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым. Бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айтканыңа чейин мени көрбөйсүң. 13 бөлүм. Ошол күнү Мусанын китебине мындай жерлер элге угуза окулду. Амондуктар менен Моабтыктар Кудайдын коомуна кире албайт. Анткени алар Исраилдин уулдарын нан, суу менен тосуп алышкан эмес, аларды каргатыш үчүн Биламды жалдашкан. Бирок биздин Кудай ал каргышты батага айлантып койгон. Алар бул мыйзамды укканда бардык бөтөн урууларды Исраилдан бөлүп салышты. Тобиянын жакын тууганы Кудайыбыздын үйүндөгү кампа бөлмөлөрүнө коюлган ыйык кызмат кылуучу Элияшип Тобияга чоң бөлмөнү даярдап бериптир. Ал бөлмөгө мурун нан курмандыктары, ладан, идиштер, ошондой эле мыйзам боюнча лебилерге, ырчыларга, дарбазачыларга тиешелүү болгон түшүмдүн, шарап, зайтун майларынын 1/10 бөлүгү жана ыйык кызмат кылуучуларга берилүүчү нан курмандыктар коюлчу. Мунун баары болуп жатканда мен Иерусалимде жок болчумун, анткени Бабыл падышасы Артакшаштанын бийлигинин 32-жылы мен падышага баргам. Бир нече күн өткөндөн кийин падышадан кайра суранып кеткем. Мен Иерусалимге келгенде Элияшиптин Кудайдын үйүнүн короосунан Тобияга бөлмө оңдоп берип жаман иш кылганын билдим. Ошондо мен абдан жаман болуп, Тобиянын бардык үй буюмдарын ал бөлмөдөн сыртка ыргыттым да, бөлмөнү тазалагыла дедим. Бөлмөгө Кудай үйүнүн идиштерин, нан курмандыктарын, ладанды кайрадан алып киргиле деп буйрук кылдым. Лебилерге үлүштөрү берилбей жатканын жана кызматта турган лебилер менен ырчылар өз талааларына качып кеткенин да уктум.
Бул үчүн башкаруучуларды катуу эскертип, эмне үчүн биз Кудайдын үйүн таштап койдук дедим. Анан мен аларды чогултуп өз орундарына койдум. Ошондо бардык жүйүттөр эгиндин, шараптын, зайтун майларынын 1/10 бөлүгүн кампаларга алып келе башташты. Мен кампаларга ыйык кызмат кылуучу Шелемияны, китеп көчүргүч Садокту, Лебилерден Педаяны, алардын жанына Метания уулу болгон Закурдун уулу Ханаанды койдум. Анткени алар ишенимдүү адамдар болуп эсептелчү. Өз бир туугандарына үлүш бөлүштүрүү ошолорго жүктөлдү. О Кудайым, мени ушул ишим үчүн унутпа. Кудайымдын үйү үчүн берилип кылган иштеримди, ошол жердеги кызматты тартипке келтиргенимди эсиңден чыгарба. Ошол күндөрү мен Жүйүт элинин ишемби күнү жүзүм сыгып, боо ташып, эшектерге шарап, жүзүм, анжир, ар кандай жүк артып, Иерусалимге алып келип жатканын көрдүм. Ошол эле күнү алар тамак аш сатып жатканда катуу эскерттим. Жүйүт аймагында жашаган тирликтер да балыкты жана башка нерселерди ташып келип, ишембиде Жүйүт менен Иерусалимдин тургундарына сатып турушкан. Ошондо мен Жүйүт элинин атактууларын катуу эскертип мындай дедим: эмне үчүн силер мындай кыянаттык кылып, ишемби күндү булгап жатасыңар? Ата-бабаларыңар да ушундай кылгандыктан Кудайыбыз бизге жана бул шаарга аламат каптатпады беле? Силер болсо ишембини булгап, анын Исраилга болгон каарын күчөтүп жатасыңар. Ушундан кийин ишембинин алдында кечкире баштаганда Иерусалимдин дарбазаларын бекитип, ишемби күндүн эртеси эртең менен гана ачууну буйрук кылдым. Ишемби күнү эч кандай жүк өтпөш үчүн кызматчыларымды дарбазага койдум. Ошондо ар кандай мал-мүлк саткан сатуучулар менен соодагерлер Иерусалимдин сыртына 1-2 жолу түнөп калышты. Бирок аларды катуу эскертип, мен: силер эмне үчүн шаар сыртына түнөп жатасыңар? Эгер дагы ушинте турган болсоңор, анда силерди жазага тартам дедим. Ошондон тартып, алар ишембиде келбей калышты. Анан мен лебилерге ишемби күндү ыйык тутуш үчүн тазаланып, дарбазалардын алдында сакчылыкта турсун дедим. О Кудайым, мына ушунун үчүн да мени унутпа. Улуу райымың менен мага райым кыл. Ошол күндөрү мен дагы Азоттук, Амондук, Мааптык кыздардан аял алган жүйүттөрдү көрдүм. Ошондуктан алардын уулдарынын жарымы азоттуктарча же башка элдердин тилдеринде сүйлөшөт, жүйүт тилинде сүйлөй алышпайт. Бул үчүн мен аларга сөгүш берип, каргыш айтып, кээ бир эркектерин уруп, чачын жулуп, алардан Кудайдын аты менен убада берүүнү талап кылып, өз кыздарыңарды алардын балдарына бербегиле, алардын кыздарын уулдарыңар албасын, өзүңөр да албагыла дедим. Исраил падышасы Сулайман ушулардын айынан күнөөгө батпады беле дедим. Башка көп элдердин мындай падышасы болгон эмес, ал Кудайдын сүйүктүү кишиси болгондуктан Кудай аны бүткүл Исраилга падыша кылып койгон. Бирок бөтөн жердин аялдары азгырып, аны да күнөөгө түрткөн. Бөтөн жерлик аялдар менен жашап, Кудайыбыздын алдында күнөө кылып, ушундай зор кыянаттык кылып жатканыңар жөнүндө угат белек. Башкы ыйык кызмат кылуучу Элиашиптин уулу Жояданын уулдарынын бири Хорондук Самбалаттын күйөө баласы болгон. Мен аны өзүмдүн жанымдан кууп жибергем. О Кудайым, ыйык кызмат кылуучулардын жана лебилердин келишимин бузган үчүн аларды жазала. Мен аларды бөтөн жерликтердин бардык нерселеринен ушинтип тазаладым. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин кызматын калыбына келтирдим. Ар бирин өз ишине койдум. Ошондой эле элдин отунду жана алгачкы түшүмдү өз убагында алып келип туруусун калыбына келтирдим. О Кудайым, мага жакшы болуш үчүн мени унутпа. 23 бөлүм. Павыл Синедрионду карап, агайын туугандар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында таза бийир менен жашап келдим деди. Башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания Павылдын жанында тургандарга аны оозго урууга буйрук берди. Ошондо Павыл ага мындай деди: акталган дубал, сени Кудай урат. Мыйзам боюнча соттоо үчүн отурасың да, мыйзамды бузуп мени урууга буйрук бересиң. Ал жерде тургандар болсо, Кудайдын башкы ыйык кызмат кылуучусуна тил тийгизесиңби дешти. Павыл аларга: агайын туугандар, мен анын башкы ыйык кызмат кылуучу экенин билген эмесмин. Анткени ыйык жазууда элиңдин башчыларына тил тийгизбе деп жазылган деп жооп берди. Павыл алардын бир тобу саддукейлер, бир тобу фарисейлер экендигин билип, Синедриондо үнүн бийик чыгарып: агайын туугандар, мен фарисеймин, фарисейдин уулумун. Мени өлгөндөрдүн тирилерине үмүттөнгөндүгүм үчүн соттоп жатышат деди. Ал ушул сөздү айткандан кийин фарисейлер менен саддукейлердин ортосунда талаш чыгып, эл экиге бөлүндү. Анткени саддукейлер өлгөндөр тирилбейт, периште деген да рух деген да жок дешет. Фарисейлер болсо өлгөндөр тирилерине, периштелер да рухтар да бар экендигине ишенишет. Ошентип катуу уруш талаш башталды. Фарисейлер тараптан мыйзам окутуучулар орундарынан туруп: биз бул адамдан эч кандай айып таппай жатабыз. Эгерде ага рух же периште сүйлөгөн болсочу, Кудайга каршы чыкпайлы дешти.
Талаш күчөй бергендиктен миңбашы Павылды тытып жок кылышпасын деп коркуп аскерлерине барып Павылды элдин ортосунан алып чыккыла да аскерлер үйүнө алып баргыла деп буйрук берди. Эртеси түн ичинде ага теңир келип, кайраттан Павыл, анткени Иерусалимде мен жөнүндө кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек деди. Таң атканда бир нече жүйүт өз ара сүйлөшүп, Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Ант бергендердин саны 40тан ашык болчу. Алар башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга келип, биз Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебейбиз деп ант бердик. Ошондуктан силер азыр Синедрион менен бирдикте миңбашыдан Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз. Ошондуктан эртең аны бизге чыгарып бер деп сураңгыла. Биз болсо аны бул жерге жакында элегинде эле өлтүрүүгө даяр болуп турабыз дешти. Алардын бул арам оюн Павылдын жээни угуп калып, аскерлер үйүнө барып Павылга билдирди. Павыл жүзбашчылардын бирин чакырып, бул жигитти миңбашыга алып барчы, анткени мунун ага айта турган сөзү бар экен деди. Тиги аны миңбашыга ээрчитип барды да, туткун Павыл мени чакырып, бул жигитти сага алып келүүмдү өтүндү. Мунун сага айта турган сөзү бар экен деди. Миңбашы жигитти колунан кармап, четке чыгарды да, мага айта турган кандай сөзүң бар деп сурады. Жигит ага, жүйүттөр Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз демиш болуп, аны эртең Синедриондун алдына чыгарып берүүңдү өтүнүүгө макулдашышты. Бирок сен алардын өтүнүчүнө макул болбогун, анткени Павылды алардын 40тан ашык адамы аңдып турат. Алар аны өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Азыр алар сенин буйругуңду күтүп даяр турушат деди. Ошондо миңбашы, бул жөндө мага билдиргендигиңди эч кимге айтпа деп жигитти кое берди. Анан ал жүзбашчылардын экөөнү чакырып, түнкү 3-саатка 200 жөө аскерди, 70 атчанды жана 200 аткычты Кейсарияга барууга даярдагыла. Павылды мингизип, башкаруучу Феликске аман-эсен жеткириш үчүн унаада даярдагыла деп буйрук берди. Анан мындай мазмундагы кат жазды. Урматтуу башкаруучу Феликске Клавдий Лусийден салам. Бул адамды жүйүттөр кармап алып өлтүрмөкчү болуп жатышыптыр. Мен анын Римдин атуулу экендигин билип, аскерлер менен барып куткарып алдым. Андан кийин эмне үчүн айыптап жатышкандыгын билгим келип, аны өздөрүнүн Синедрионуна алып бардым. Аны өздөрүнүн мыйзамына байланыштуу талаш пикирлер боюнча айыптап жатышкандыгын, бирок анын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей күнөөсү жок экендигин билдим. Ошол учурда мен жүйүттөрдүн бул адамга карата арам оюн билип калып, аны дароо сага жибердим. Айыптоочуларга да ага карата нааразычылыктарын сенин алдыңда айтуусун буйрук кылдым. Саламатта бол. Ошентип аскерлер өздөрүнө берилген буйрук боюнча Павылды түн ичинде Антипатрис шаарына жеткиришти. Эртеси күнү жөө аскерлер аны атчандар менен жөнөтүп жиберип, аскерлер үйүнө кайтып келишти. Атчандар болсо Кейсарияга келип, башкаруучуга катты беришти. Павылды да ага тапшырышты. Башкаруучу катты окуп чыккандан кийин Павылдын кайсы дубандан экендигин сурады. Анын Киликия дубанынан экендигин билгенден кийин, мен сени айыптоочуларың келгенде угам деди. Анан аны Ироддун сарайына кайтарууга буйрук берди.